Кыргызстандын Ысык көл, Талас жана Нарын облустарында бир нече жылдан бери органикалык аймак долбоору ийгиликтүү ишке ашырылып келет. Белгилүү болгондой, дүйнөлүк органикалык жана пайдалуу азык-түлүк рыногу акыркы жылдары динамикалуу өсүп жатат. Дээрлик бардык өлкөлөрдө сергек жашоо образынын жайылышына жана адамдардын өз ден соолугуна көңүл буруусуна байланыштуу органикалык азыктарды керектөө көбөйүүдө. Белкежи органикалык нукура азык өндүргөн биздин Талас облусунда ошо Шумкар айыл аймагына караштуу Талды булак айылы, анан Арал айыл аймагына караштуу Рысбек Айдараев атындагы айыл өкмөтүндөгү ошол мурдагы Көпкө базар айылында ошол биоорганикалык аймактар деп булар көп жылдан бери мындай үзүлүү иштеп келатышат. Биздин жергиликтүү бийликтин көрсөткөн колдоосу Кыргызстанга кеңири таанытуу максатында, экинчи четинен булар баягы өндүргөн продукциясын сатып каражат табуу үчүн бир шарттарды түзүп, ар кандай эл аралык ярмаркаларда биз ошондой эле Ош, Нарын жана башка региондорго чыкканда ар кандай чоң бир майрамдык иш-чараларда бул кишилердин баардыгын жол кирелерин төлөп, тамак аш менен камсыздап алып кетебиз. Анан ал жакка барып ярмаркага катышышат. Дегенкиси ошо органикалык азык-түлүктөрдүн баалуулугу ушунда бир дагы булардын алып барган продукциялары артып калганын көргөн жокпуз да. Экинчи чети бул биздин өзүбүздүн элибиз, жаш муундарыбыз, жалпы эле эл журтубуз таза тамак менен азыктанып, ден соолуктары дагы жакшы болуп, саламаттыгы чың болот деп ишенебиз. Социалдык кызматкер Салтанат Айманбетова акыркы 6 жылдан бери органикалык аймак долбооруна катышып келет. Катуу оорудан кийин дарыгерлер ага базардан азык-түлүк албай, өзү өстүрүүнү кеңеш кылышкан. Мындан улам ал органикалык продукцияга кызыгып, долбоорго аралаша баштаган. Ал органикалык жер семирткичтерди жана пестицидтерди өзү чыгарат. Мен будан 2 жыл мурун аябай катуу ооруп, операция болуп больницага жатып калдым. Анан ошол жерден чыгып атканда врачтар мага такыр базардан эч нерсе сатып алып жебе деген нерсени айтышты да. Бүттүгүн өзүң колуңан өстүр, колуңан жаза, ошондой кылып гана өзүңө келсең болот деп. Анан как раз мен ошо больницадан чыгып атканда мага ушул парникти предлагать этишти. Мен ушул парникти алып эле сүйүнүч менен колдонуп баштадым. Такыр немени жолотпойсуң деди. Химиялык нерселерди жолотпойсуң, только органика, нукура, таза жол менен өстүрөбүз, ошол менен гана иштейбиз деди. Анан кийин бизге окуу болду. Окуу болгондо Майрамбек байке бизге чалкан жөнүндө өттү да. Бул чалкан эң сонун жер семирткич, анан өсүмдүктөрүңдүн иммунитетин да жогорулатат деп айтты. Биокежи органикалык кыймыл федерациясы тарабынан түзүлгөн Талды булак органикалык аймагынын дыйкандары жерлерде, арык бойлорунда өскөн эч ким баалабаган кадимки чалкандан, отоо чөптөрдөн жер семирткич даярдап, өз огороддорунда колдонуп, табигый азыктарды өндүрүп келишет. 10 литр сууга ушудан 1 литрди куюп алып берип көрөйүн деп бердим. Баардыгына берип чыктым. Сонун жанагындай 5 күндөн эле мага уже результат берип баштады. Анан буну бергенден кийин ортодон 15 күн өткөндө эшин алдында отоо чөптөрүмдү ооруттуруп эле монтип салафанга салып койдум. Анан ушуну эле чакага, чоңураак чакаларыма салып, жартысынан салып туруп, үстүн көмө турган кылып суу куюп, бир 3-4 саатка коюп туруп, анан ошол суу менен дагы суугардым. Анан суугаргандан кийин менин баклажаным дагы, перецим дагы, бадыраным көңүлүмө толоорлук болуп чоңоюп өсүп баштады.